Артында чуулгандуу иштери жабылбай туруп, кайрадан адатынча саясатка кайткан Өмүрбек Текебаевдин бул жолку кадамын жалпы эл колдогон жок. Анын саясаттагы интригалары, саясий жомоктору эми орунсуз болууда. Партиясынын башында туруп өлкөнү каалагандай калчап келген Текебаев бул жолу аттан түштө да ээрди кое бергиси жок. Сен эч ким эмессиң деп коомчулукта шакабага айланган Текебаевдин аракетине байланыштуу сындар күчөдү. Эми 60га келип калган Текебаевга эртең бүрсүгүндө немелердин эмне кызыкчылыгы бар? Балдарга орун бошотуп, ошолор элге өздөрүнө келечекке жарай турган конституцияны кабыл алып иштей берсин да. Бул ошо Текебаевдин кайра немеге депутат болуп келгени деле өзү көпчүлүккө жагылбай атат. Соттуулугу жоюлдубу деген маселелер ачык эле боюнча турат. Али элге, калың элге жетерек, биз деле таң калдык мына. Кыргыз саясатында Өмүрбек Текебаевдин ысмы 94-жылдардан кийин белгилүү боло баштаган. Акаевдин бийлигине катуу сын айтып, кезегинде элге оппозициячы депутат болуп көрүнгөнү азыр эл оозунда жалдама саясатчы, саясий соодагер деп айтылып жүрөт. Анткени Текебаев ошол учурда Акаев менен жакшы мамиледе болгонун, тар кызыкчылыктардан улам жасалма жолду тандаганы кийин айгине болгон. Текебаев 30 жылдан бери чалчактап келатат, билген талканын баарын чалып келатат. Кимди кааласа кетирет, кимди кааласа алып турат. Анан ошол кеткендердин ордуна премьер жаңы өзүнүкүн алып келет, министрлер келет жаңы. Анан алар жөн келбейт, капчыгы толуп атат. Алар жөн келбейт, бирдемелерди берет, расчеттин счетуна акча которулат дегендей. Мен кечирип койсун. Экөөбүз дос болуп 90 жыл жүргөндө эчтекеси жок болчу премьерибиз. Ошондо Турсунбай акын жөө жүргөн, азыр деле жөө жүрөт. Азыр Текебаевдин байлыгы кандай экенин өзүңөр билесиңер, айтпай эле коеюн. Эмнеден байды? Именно ушул улам бирден премьер-министрди кетирип атып байды. Кечирип койсун, мен анын бетин айтам. Досум батар. Атамекен партиясынын лидери Текебаевдин ысмы 2010-жылдагы июнь окуясына да байланыштуу көп айтылат. Сепаратист жана кандуу калабаны уюштургандардын бири маркум Кадыржан Батыров менен Текебаевдин байланыштары айтылып жүрөт. Окуянын жабырлануучулары азыркыга чейин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн толук күнөөлөп келишет. Текебаевди вообще жакын жолотпош керек. Саясатка вообще жакын эмес. Ал адамдар былыгын чыгарып бүткөн бар жок. Мен ачык эле айтам да, Текебаевди лучше пенсияга чыгарып, мындай бир аксакал болуп, ошол жердеги саясатчыларга кичине мындай жакшы өнүгө турган бир процесстер, дубаларын берип отура турган киши болуп калды бул кишичи. Ачыгын эле айтам да мен. Эми кайра былыгын чыгарып бар жогун баягы мурдакы саясатты кайра алып келиштин кереги жок Кыргызстанга. Теге Атамбаев суранып атпайбы? Атамбаевка ылайыктуу иштеп чыккам деди. Анткени Атамбаев кааласа президент кыла берет, кааласа парламент кыла берет, кандай манипуляция кылса боло берет. Ошондой иштеп чыгып койдум. Буга жакшы. Анда экөө жакшы болчу. Бул Атамбаевка карата Текебаевдин иштеп чыккан конституциясы болчу. Ошондой эле негизи калып калды. Мына ушуну эмне үчүн ачык айтпайт? Мына, пожалуйста, Текебаевди чакыргыла, аренага чыгаргыла, мен айтып берейин. Бетине коюп берем. Ошентип айткан мага. 6-октябрдагы элдик толкундоо аянтка чогулган жаштардын максаты парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, Текебаев сыяктуу эски жүздөрдүн саясатка келишине каршы талабында болгон. Алар талап кылып жаткан иллюстрация мыйзамында саясий союкларга жана артында чуулгандуу иштери бар эски саясатчыларга багытталат. Жаштар 5-октябрда эмне талап кылып атат? Эски жүздөрдү көрбөйлү. Эски жүздөр дем алсын, небересин баксын, небересин эркелетип, сейил бактарында жүрсүн. Жаштар иштеп ошолорго жардам берели деп атат. А жаман сөзбү? Бул эң туура сөз. Туура сөз. Пенсияга чыктыңбы, 60тан аштыңбы, эс алып жат нары. Анан мунун төлө мамлекетти бөлүп жарып, анан бирөөгө кысым көрсөтүп, бирөөлөрдү өзүнөн төмөн сездирип, өкүмзордук кыла берсе, бул аксакалдын да иши эмес, мамлекеттик кызматкердин да иши эмес, бул депутаттын да иши эмес бул. Бул өтө копол, уят нерсе бул. Текебаев бүгүнкү күндө ордун бошотуп кетип эле калганда жакшы болмок эле да. 30 жыл баягы депутаттардын мындайча айтканда баягы мыйзамдын атасы деп коебуз да. Мен мыйзамдын атасы деп жүрүп, мыйзамдын атасы эмес, баласынын ишин кылбады да.
Учурда таанымал саясатчылардын баары Текебаевди саясий комбинациялардын атасы катары сыпатташат. Анткени саясаттагы бардык интригаларда анын аты аралашып жүрөт. 6 октябрда Кыргызстан өзүнүн жаңы тарых барактарын ачты. Демек алдыда таза кадрларды, аракетчил жаштарды, интригачыл саясатчыларды өстүрүү вазифасы турат. Ага албетте Текебаевге окшогон эски саясатчылар бут тоспосо болгону. Бубисара Оразалиева, Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.